Бул жигиттер Баткен облусуна караштуу Лейлек районунун Исфана шаарынан келишкен. Жаш ойлоп табуучулар жер казууга ылайыкташкан техниканы түзүп чыгышкан. Бурхан да бургалоо иштерин жасоого жөндөмдүү бургалоо техникасынын конструкциясын өзгөчө ыкма менен жасап чыккан. Биз Кыргызстандын өнүгүшү үчүн бир робот жасадык. Бул робот атайын радиоактив кендерди казуу үчүн. Bunun adı SKDU, Spets Combined Distansiyon Upravlение 9. 9 degenin sebebi bu 9'da misyon atkarat. Onun birincisi bu kendi özünün nimesini ele kazıp alıp bu jerge atışaydı lintaga. Linta özünün bortuna je başka maşinanın bortuna düşürüp beret. Keyinkisi bu özünün koğuşları başka түзүлүштөр бар. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлиги жана Алтын түйүн балдардын Республикалык инженердик техникалык академиясы аймактарды өнүктүрүү жылына арналган окуучулардын Республикалык илим, техника жана өндүрүш жумалыгын өткөрүүдө. Жыл сайын ушул февраль айында илим, техника жумалыгы болот. Мына ушул жумалыкка карата Алтын түйүн илимий техникалык олимпиада өткөзөт. Мына ушул олимпиадада балдардын техникалык кызыгууларын арттыруу максатында ушундай региондордон таланттуу балдарды өзүнчө чогултуп отурабыз. Мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, азыр мына уже региондордон 80ден ашык балдар келди. Алардын ар биринин өзүнүн темалары бар. Бирок илимий техникалык олимпиадада 4-5 ай мурда үй тапшырма темалары берилет. Мына ушул үй тапшырманын темасы жер казуучу түзүлүштү иштеп чыгуу деген максатта балдар өздөрүнүн макеттерин, проектилерин жасап келишти. Аталган олимпиадага республикабыздын бардык аймагынан облустук олимпиададан жеңип чыккан окуучулар катышып, жумалыктын жүрүшүндө алар өлкөбүздүн белгилүү окумуштуулар жана ойлоп табуучулар менен жолугуп, жогорку окуу жайларга, завод фабрикаларга, өнөр жай ишканаларына жана ошондой эле Улуттук илимдер академиясына, ири илимий изилдөө борборлоруна баруу мүмкүнчүлүктөрүнө ээ болушат. Үйгө берилген тапшырма бургалоо техникасынын конструкциясынын түзүлүшүн жасоо болгон. Окуучулар бул тапшырмага чоң жоопкерчилик менен карап, ар бир команда өз долбоорлорунун кызыгуу менен жактап берип жатканына калыстар тобу да ыраазы болушканын айтышат. Чыгармачылык ойлоп табуу деген аябай кызыктуу нерсе. Бул балдардан бүгүн кече күндөн бери көрүп атабыз. Андай мындай ынтызар балдар экен. Мындай жакшы ойлоп табыла турган жөндөмдүктөрү көп экен. Ойлорун туура андай негиздеп айтып берип атышат да. Анан абдан биз кубанып отурабыз. Баягы ушундай балдарыбыз келечектен ушулардан көп нерсени үмүт этет экен да. Абдан кубануу менен турабыз да бул жерде. Келечекте мекенибиз үчүн илим жана техника жаатында пайдалуу иштерди жасоого умтулган окуучулар олимпиадага кылдаттык менен даярданышкан. Ринат болочоктогу потенциалдуу илимпоз ойлоп табуучулардын бири деп айтууга болот. Ал да өз командасы менен үй тапшырмага 4 ай бою даярданып, жыйынтыгында дал ушундай бургалоого арналган өзгөчө универсалдуу конструкцияны түзүп чыгышкан. Работает от 3 блоков. Бул жер казуучу түзүлүш 3 блоктон туруп, уюлдук телефон аркылуу иштейт. Биринчи бөлүгү казуу үчүн жооп берет, экинчи мотор бургалоо үчүн, үчүнчүсү ысытуучу бөлүк. Баары платформада кармалып, пульт менен башкарылат. Второй моторчик отвечает за движение бурения. Окуучулардын илим, техника жана өндүрүш жумалыгы бул өсүп келе жаткан муундун илимий изилдөөчүлүк жөндөмүн арттыруу жана инженердик техникалык адистигине өндүрүшкө болгон кызыгуусун жаратууга түрткү берген мотивация болуп саналат. Акмарал Аипова, Алтынбек Кубанычбеков, Таң маанай программасы.